Кайрадан уландык. Каршылык болгондо ушинтип прямой эфирлер үзүлө берет. Буга чейин эч кандай разбор жасай элегибизде сонун эле иштеп атканбыз да. Азыр мен телефонду алмаштырганыма карабастан эфирлер үзүлүп атат. Демек, Жидегүл айым өзгөргүсү келбей жатат. Хорошо. Давайте, демек, Жидегүл айым атасына болгон капачылык менен иштеш керек экен, терең катылган атага тиешелүү боль бар экен да. Именно сиздин 250 000 сомго кете турган энергияңыз дал ошол атаңызга болгон капачылык, өкүнүч, өксүк деп айтсак болот, ошол жака кетип жатат. Жидегүл айым, сиз атаңызга болгон өкүнүч менен, кандайдыр бир кайгыруу менен жашаган учурларыңызды кой беришиңиз керек. Андайча атаңызды кой беришиңиз керек. Атаңыздын жашап өткөн жашоосун кабыл алышыңыз керек. Ошондо сизге атаңыздын сүйүүсүн жөн гана сезген учурга келишиңиз керек. Ошондо сиз чоң акчага чыга аласыз. Сиз атаңыздан энергия алганын ордуна атаңызга бере берген үчүн көп чоң акчаларга чыга албай келесиз. Эгерде өзүңүз алыңыз жетпей жаткан болсо, анда албетте мен сизди жашоо өзөгү курсуна, талдоо чеберек курсуна чакырмакмын. Ошол жактан иштеп, чоң суммадагы акчаларга чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Давайте анда разборубузду улантабыз, дагы бир разбор жасайлы. Мен сиздерге жашоо өзөгү курсун белекке берейин. Анан эртең мен сиздер менен эртеңке чейин коштошоюн. Давайте терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Разбор деп комментарийге жазыңыздар. Мага баары бир дегендей жазабыз. Мен эч кимден тартынбайм, элим эмне дейт деп уялбайм дегендер разбор деп жазабыз. Мен сиздерди түз эфирге чакырам дагы, сиздерге разбор жасайм. Сакулиева, да? Туурабы? Байер Кытай талас дейт. Давайте. Сакуля Айдилова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламат. Саламат айым, элдин алдына чыкканга даярсызбы? Ооба. Азаматсыз. Бул эфир сакталат, эсиңизде бар, Саламат айым, максатыңыз, запросуңуз? Эми да меники табам акчамды, бирок акчам Акчанын берекеси жок, Давайте, баарыңыздар тең акчанын берекеси жок, акча табам, акчам жукпайт дегендер баарыңыздар азыр Саламат айым менен биргеликте өзүбүзгө диагностика жана разбор кылабыз. Макулсуздарбы? Давайте, терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Мен азыр фигура деп гана айтам, сиз сезесиз, Хорошо? Биринчи фигураны сезиңизчи. Үч бурчтук. Сизди биз көрбөй калдык. Мен өчүп салдым, мени күйүз кое берейинби? Өчүрбөңүз, сиз бизге керексиз. Бул деген геометриялык фигуралар эмес. Бул деген бир кандайдыр бир нерсе да. Просто мен сизге азыр аны айтпайм, жашыруун да. Жашыруун жасабасаңыз сиздин мээңиз иштеп баштайт да. Ой, менде баары жакшы деп баштайт мээңизчи. Ошон үчүн жашыруун жасайбыз. Анан айтып берем кайра сизге. Мен чечмелеп берем да кайра. Ачыкка чыгарам. Ошон үчүн азыр биринчи фигура дегенде деп айткандагы сиздин сезимдериңиз жөнүндө сүйлөп бересиз. Хорошо? Биринчи фигура дегенде сизде кандай сезимдер пайда болду? Фигура кандай? Биринчи фигура деп айтканда сиздеги сезимдер. Мындай жарымы жок адамдардай болуп атат. Жарымы жок? Жарымы жок. Кайсы тарабы жок болуп атат? Мындай оң жагынан жок болуп атат. Хорошо. Түшүндүм. Экинчи фигураны сезиңиз.
Сиздер да сезимдериңиздерди комментарийге жаза берсеңиздер болот. Артты карап турган адам. Артты? Артты карап. Артын мен көргөндө артын салып турат да мага. Сизге артын салып атат. Артын карап турган адам. Азаматсыз. Ал каякты карап турушу мүмкүн? Сиздин оюңуз боюнча. Нар жакты, наркы бетти. Азыр мен монтип сизди карап атам го, сиз ушу наркы жакты карап тургандай. Хорошо. Үчүнчү фигураны сезиңиз. Мындай. Жана мондай түп туз турган, аркасында адамчы, эми мотип шалпыйып, мындай ылдый карап, башын жерге салып кетип баратат да. Балаңызды астыңызга алып отуруп алсаңыз болот. Кетчи бар. Башын салып шалбый башын жерге салып отурганды сиз эмне деп түшүнөсүз? Бул өкүнүч. Отурган жок, мына күбө эле башын жерге тейип салып, мотип нары карап кетип бараткандай болду да. Бул кандай болушу мүмкүн? Бул өкүнүчпү же күнөөлүү сезимби? Сиз кандай сезип атасыз? Мындай өкүнүп, кайгылуу кетип баратат. Хорошо. Саламат айым. Айтыңызчы, атаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Менин атам каза болуп калган. Качан? 2018-жылы. Ошол учурдагы сиздеги сезимдер? Мындай. Ошол атам каза болгон убактабы? Да. Табер койчуңуз. Айта бериңиз. Угубай калды. Биз сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Папам каза болгон убакта мындай ошол момент мындай эме болгон да, мындай кайра келет деген үмүт болгон да менде. Мындай анткени мен эме папамдардан мындай окуун бүтө эле мен Россияга кеткем да иштегенчи. Ошо менен алардын арасында 4 жыл чогуу болгон эмеспиз да. Анан ошол жактан чакырды апам, папаң ооруп атат депчи. Келдим, келгенден кийин 15 күндөн кийин каза болуп калды. Канча убакыт кайгырдыңыз? Ошол убакта кайгырган деле жок, бирок акыркы күндөрү 3 жылдан бери мындай. Ошол жок, мен жашоом бир балекет болуп аткандай, мындай сагынып атамбы, мындай. Бук болуп кетем да, ошо атамды ойлосом элечи. Да, караңыз. Биринчи фигура бул сиздин акчаңыз болчу. Акча дегенде жарымы жок адам, ошо оң жагы жок дегенде эле биз дароо эле оң жак бул ата жөнүндө айтылат да. Мен аны көзүм ачык эмес, бир нерсе бир өзгөчө бир сезимдер болгон жок менде. Именно сиздин айткан эле сөзүңүздөн мен анализдеп алам да. Оң жагы жок дегенде демек сиз атаңыз өтүп кеткен учурда өзүңүздүн атаңызга тиешелүү бөлүгүңүздү жоготуп койгондой сезгенсиз да. Атаңызга тиешелүү сезимдериңиздичи. Биз жакындарыбызды жоготкондо көбүнчө өзүбүздү жоготуп баштайбыз да. Атабыз эмес, өзүбүздү жоготуп баштайбыз. Анан экинчи фигура бул сиздин фигураңыз. Саламат деген фигура болчу. Ал артын карап турган адам дегенде мен эмнени түшүнөм? Артын карап турат деген бул өткөн чак, кечеги нерсе, бул ата, кече болгон окуялар, булар каякта калат? Арка жакта калат. Ошондо сиздин арка жакты карап жашаганыңыз жөнүндө айтат да.
башын ал эми 3-фигура бул акчанын берекеси болчу. Диагностика кылдым да мен сизге. Акчанын берекеси деген фигура башын жерге салып өкүнүп турат деп айтып атасыз, өзүңүз кайгылуу деп. Чындап айтканда сиз азыркыга чейин акчаңызды таап, ошону жугуштуу кылып, берекелүү кылганга сиздин энергияңыз жетишсиз. Акчаңыз келе берет да, баягы черная дыра деп коет го. Сиздин черная дыраңыз бүт именно сиздин кайгыңызга, өкүнүчүңүзгө, атаңызды жоктогонуңузга эле кете берет. Ошон үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Сиздин диагностикаңыз да булчу. Сиздерде башкаңыздар кандай диагностика кылсаңыздар, ошол жака көңүл буруңуздар. Сизге айтарым, сиз биринчи жолу диагностикага катышып атасыз да? Сиз экинчи жолу, анан мен былтыр жанды жолугушка баргам шааргачы. Анан трансформация эле бир курсубуз бар болчу. Ошол убакта мен бул негизи мен ал жүрөгүмөн операция болом деп, может ошодон болбой каламбы деп баргам да. Жолугуп сиз сүйлөшөйүн депчи. Анан ошол операция болдум, бирок баары бир катыштым да сиздин эмеңизгечи, сабагыңызга. Трансформация эле унутуп калдым сабакты. Ошол убакта катышканда ушу көбүнчө эле мен ата энемен анда да каршы болуп калгам да. Анан ошол сабакта өткөндөн кийин мына угуп жатып эле, эч нерсе кылбай эле үйдө жатып эле ошол нерсени сиз айткандарды кылып эле мындай карыздан чыгып, кайра акчамда берекелүү болуп, өзүм больницада операция болуп жаттым жүрөгүмөнчү. Эч нерсе кылганга болбойт бир ай, бирок ошол убакта да мен жатып эле үйдөн акчам биякта аркамда каргом бар болчу, ошол өзүнөн өзү иштеп эле акчам сонун болуп ушинтип калган да. Карыздарыман кутулупчу. Анан кайра алыс бүттү же өзүм жазабай койдумбу? Кайра эле ушундай минуска кирип кеттим. Да, караңыз. Сиз именно акча табасыз, себеби дегенде атаңыз көп сизге сүйүүсүн арнаган, сизге жакын киши болгон окшойт. Ошон үчүн көп акча таба аласыз да. Акча оңой келет сизге. Именно ошол акчаңыз сизге жугуштуу болуш үчүн атаңызды осознанно коюп беришиңиз керек. Элестетиңиз, 2018-жыл өткөн болсо, азыр 8 жылдан бери атаңызды коюп бербей, өкүнүч менен, подсознательно бул жакта кандайдыр бир боль менен жашай берсеңиз, акчаңыздын берекеси ошол жакка кете берет. Ошон үчүн мен сизге айтмакмын, өзүңүз менен иштеңиз, балким жашоо өзөгүнө келесиз, андан кийин дагы көрөсүз, балким тал төшөгөнү үйрөнүп аласыз. Жашоо өзөгүнө келиңиз, сөзсүз түрдө. Ал жактан именно ошо жакындарды коюп берүү боюнча дагы иштейбиз. Анан акчаңыздын берекесин, анан максатыңызды жазып сөзсүз келиңиз. И ал жактан сөзсүз түрдө биз иштейбиз. Хорошо? Ооба, рахмат. Рахмат. Ийгилик каалайм сизге. Так, давайте, мен атамды жек көрөм дейт. Ата энебизди жек көрүү, чындап айтканда, бул мен жашоомдо өзүмдү кыйнайм деген эле сөз да. Себеби дегенде жаратканым бизге ошол ата энени берген. Жаратканым бизге ошол адамдар аркылуу бул дүйнөгө жараткан. Эгерде биз ошо жаратканын берген ата энени кабыл албасак, жаратканын берген акча, жаратканын берген максат, жаратканын берген ийгиликтерди биз кабыл алышыбыз өтө кыйынга турат. Көп кыйынчылыктарды өткөрөбүз башыбыздан. Эгерде атаңызды жек көрсөңүз, анда көптөгөн карыздарга учурашыңыз мүмкүн. Ийгиликтерди жаратсаңыз дагы атаңыздын көзүнө шашпа, мен сага көрсөтөм деген боль менен жашашыңыз мүмкүн. Кичинекей кезиңизден эмне үчүн жаман көргөнсүз, кандай причиналарыңыз бар? Кааласаңыз азыр түз эфирге чыгыңыз, бул жактан азыр сиз менен разбирать этебиз. Каалайсызбы? Канышбү айым, саламатыба? Макулсузбу? Макул болсоңуз, макулмун деп жазыңыз. Азыр ыраазымын дейт. Всё, хорошо, рахмат, сонун. Так, анда давайте мындай кылабыз. Эртең буюрса сиздер менен дагы 8-де жолугабыз. Эртең дагы 2 саат бою бул жактан чогуу отурабыз. Иштейбиз. Разборлорду эртең көбүрөөк жасайм. Эртең уже максат жазбайбыз. Эртең көбүрөөк разбор, анан практика кылабыз, хорошо? Азыр биз сиздер менен так, азыр
Чындыгында тарыныч бул өтө жаман нерсе. Так, да, все угулуп атат. Мен сиздерди угуп атам. Келиңиздер анда сурооңуздарга жооп берейин. Давайте сурооңуздарды айтыңыздар. Мен кыйналып кеттим, атама тарынып дейт. Давайте атасына тарынган айымды түз эфирге чакырайын, анда ошо менен түз эфирди бүгүн бүтүрөлү, Жолдомо боюнча эч кандай неме жок экен пока. Жолдомо пока берилбейт экен. Балким башка берилбейт да, аны көрөбүз. Давайте разбор боюнча. Асел айып чыгыңыз. Мен сизди түз эфирге чакырып жатам. Адам трансформация болгондо ооруп калабы дейт да. Трансформация болгондо дене аркылуу болсо анда ооруйсуз да. Фигура эч эле көрө алган жокмун, аны көрүүгө болот, бирок бир аз сезимдериңиз менен иштешиңиз керек. Фигура деген бул именно сезимдер. Сезимдер жөнүндө айтабыз да. Бир-эки кишиге берсек болот, хорошо. Давайте Асел айым, чыгыңыз, мен сизди күтүп жатам. Эмне үчүн мен не может присоединиться дейт. Чото чыга албайт экенсиз. Хорошо. Баракчада активдүү болушса, эртең дагы 1-2 жолдомо жашоо өзөгүнө белекке беребиз. Всё, түшүндүм. Продюсерден мен азыр толук маалымат алдым. Сиздер менен анда азыр мен 2 жолдомо жашоо өзөгү курсуна ойнотот экенбиз. Кошулсам өчүп калды дейт. Анда азыр мен Асел айымга болушунча разбор диагностика жасап бергенге аракет кылайын. Андан кийин 2 жашоо өзөгүнө жолдомо ойнотом. Ошо менен бүгүнкү эфирибизди бүтүрөлү. Мага бериңиз жолдомо дейт да, ниет кылсаңыз сөз түрдө аласыз. Айтмакчы ушул жерден айтып кетейин. Талдоо чеберине катталсаңыздар, жашоо өзөгү курсунун белек аласыздар. Ким талдоо чеберине катталам деп уже ниет коюп, катталып бирон кылып баштасаңыздар, анда автоматтык түрдө жашоо өзөгүнүн курсуна белек, жашоо өзөгү курсу сиздерге белекке берилет. Асел айым, мен сизди чакыра алган жокмун. Каршылыгыңыз иштеп атат окшойт. Анда келиңиздер айымдар, белек деп жазыңыздар. Белек деп жазыңыздар. Мен 2 жашоо өзөгү курсуна 2 жолдомо белек ойнотом. Ошо менен сиздер менен бүгүнкү эфирди бүтүрөбүз. Анан эртең буюрса сиздер менен болушунча көп трансформация, көп разбор жасаганга аракет кылайын. Анткени чындыгында мен өзүм ушул разборду караңыздар, мен азыр байкасаңыздар керек да. Өмүрүмдө көрбөгөн, өмүрүмдө туура жандуу жолугушууга келгенде көргөндүрмүн, бирок мындай жакын тааныбаган адамдын эле подсознаниясындагы сезимдери аркылуу эле мен ал адам атасын кой бере албай жүргөнүн, энергиясын именно атасына тиешелүү, болдор атасына тиешелүү экенин таба алдым. Туурабы? Сиздер дагы эгерде ушул мендей болуп, мастер болуп, болдоруңуздарды таап, иштеп, эң сонун жашоону курганды кааласаңыздар, анда албетте бул эң сонун мүмкүнчүлүк талдоо чеберине келсеңиздер болот. Сиздер дагы мендей мастер болуп, мен дагы сиздерди өзүмдүй мастер кылып чыгара алам.
Ошондуктан талдоо чебери курсуна катталуу боюнча, толук маалымат алуу боюнча, тем более азыркы учурда сексуалити курсу жөнүндө дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. И ошол мүмкүнчүлүктөрдү алуу боюнча комментарийге жазыңыздар жана жеке каткада жазсаңыздар сиздерге биздин менеджерлер толук маалымат беришет. Азаматсыздар, белектеп көбүрөөк жазыңыздар. Жана ошондой эле бизде мына 16 январь күнү бизде жандуу поледе жандуу разборлор болот. И ал жактан сиздерге фигура болуп, жана ошондой эле диагностикаларды эң сонун суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. 16 январь күнү саат 10дон 5ке чейин мен сиздерге жандуу разборлорду, жандуу диагностикаларды бул жактан жандуу иштеп көрсөтөм. Мен сиздер менен өзүм жолугам жандуу. Азаматсыздар. Тем более бизде азыркы учурда талдоо чебери курсуна катталуу боюнча, эгерде катталам десеңиздер, акысыз диагностикаларды алсаңыздар болот биздин кураторлордон. Ошондуктан талдоо чебери боюнча сурооңуздардын баардыгын жеке катка жазыңыздар. Кандай сонун жардам берип жатасыз, канча жылдык капачылык таарынычтардан бошотуп жеңилдетип жатасыз дейт азаматсыз. Рахмат. Так, белек деп жазган айымдардан азыр араңыздардан бирөөнү тандайм. Наргиза айым. Мен бул жактан жазып коем. Ал Наргиза деген айым бар экен. Ал Наргиза, сизге жашоо өзөгү курсу белекке берилди. Дал ушул белегим сизге кут болсун, Кудайым кут кылсын. И ушул жашоо өзөгү курсуна келип, 1 ай бою өзүңүз менен иштеп, эң сонун результатты жаратыңыз. Эгерде сиз жашоо өзөгүнө уже катталган болсоңуз, же талдоо чеберине келген болсоңуз, өзүңүз алган жолдомо белекти башка жакындарыңызга белек кылсаңыз болот. Ошондуктан белегиңиз кут болсун. Ал эми жашоо өзөгү курсуна экинчи жолдомону азыр ойнотобуз. Ниет кылам, мен дагы именно ушул белекти алган, жашоо өзөгү курсуна белек жолдомо алган айымдар 1 ай бою иштеп, максаттары ишке ашып, эң сонун результаттарды жаратсын деп ишеним менен белек кылам азыр. Кадырова Асема. Кадырова Асема. Бул жактагы аккаунтуңуз Сасожан 85 дейт. Сасожан 85. Кадырова Асема. Белегиңиз кут болсун. Ошентип сиздер менен бүгүн биз максат жаздык, практика жасадык, жандуу разборлорду жасадык, эң сонун маалыматтарды алдыңыздар. Мен Заткан Жусупова сиздер менен бүгүн жана эртең түз эфирде чогуу болдум. Чогуу болом эртең дагы, эртеңки саат, кечки саат 8де боло турган түз эфирге сиздерди чакырам, сиздерди күтөм. Максаттарыңыздарды жазып, ниетиңиздерди дагы сонун результаттарга коюп, эртең кечки 8ден баштап 10-10:30 чейин мени менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү эфирде чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Максаттарыңыздарга жетиңиздер. Эртең сөзсүз түрдө разборго катышууну ниет коюп келиңиздер. Ыраазымын сиздерге. Мен кечээ Иннанын сабагына катышып көрдүм дейт, $15.000 экен дейт. Да, Иннанын сабактары чындыгында аябай кымбат, баалуу. И ошол сабактарды мен дагы сатып алганмын. Мен $20.000 сатып алганмын. Андан сырткары дагы 15 миллион салганмын ал сабакка. Андыктан ушундай сонун баалуу сабактарды мен сиздерге бүгүнкү күндө жеткиликтүү кылып берип жаткан убагым. Андыктан ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыздар. Ыраазымын баарыңыздарга, жакшы туруңуздар.